Элия Темирова. Бүрсүгүнү Жапаровду шайлайм. Ушул убакытка чейин дайыма колдоп келдим жана колдой берем деп ойлойм. Менден Садыр Байкеге бир сунуш бар. Кыргыз тилинде сүйлөп атканда кагазды карап окуганыңыз жаттап алгандай болуп, башка бирөөнүн сөзүндөй болуп калат экен. Жөнөкөй сөз менен эле элге түшүндүрсөңүз, жеткиликтүү да, түшүнүктүү да болмок экен. Суукта эл эшикте турат, бат-баттан сүйлөп таркаш керек. Кагаз менен 10 мүнөт окуганды жөнөкөй сөз менен 3 мүнөттө айтып койчу нерсе экен. Өз сөзүңүз менен сүйлөгөнүңүз сизге упай көбөйтөт жана элдин жүрөгүнө жетет. Сиздин колдоочуңуз катары айтып койбосом болбойт. Сизге шайлоодо ийгилик деп жазат ал. Кудулдар Рахман Разыков, Абдылда Иманкулов, Нарымбек Молдобаев Ошто оңолмок элек биз качан ортодо турса 3 пахан аталышындагы концерт берип баштаган. Бирок концерттин экинчи күнү кудулдар саясатты катуу сындаганы үчүн УКМКга чакырылган. Чуулгандуу бул концерт боюнча Марал радиосуна Кудул Абдылда Иманкулов төмөнкүлөрдү билдирди. Ошто 5 күн оңолмок элек биз качан ортодо турса 3 пахан аталышындагы концертибизди койдук. Экинчи күнү УКМКга чакырып, концерттеги аткарган интермедиялар бир аз орой болуп калыптыр деди. Анысын биз деле байкадык. Бизден аша чапкандык болуп кетиптир. Өзүбүз деле өзгөртөлү деп жатканбыз. Эми жумуш ар кандай да, бирөө жакшы болсо, кийинки аткарган номериң начар болуп калат. Парламенттин жана өкмөттүн иши мындан дагы жаман. Бизден туура эмес ишибиз 1-2 адамдын аброюна шек келтирсе, жогору жактагылардын кээ бири кабыл алган токтомдору, чечимдери мамлекеттин тагдырына балта чаап жатпайбы? 7-8 январь күндөрү Жалал Абадта концерт болушу керек эле, пандемия деп болбой калды. Бирок президенттикке талапкерлер эл менен чогулушун өткөрүп эле жатат. Керек болсо айрым маданият үйүндөгүлөргө ушулар келсе концертин койдуртпагыла деген буйрук берилиптир. Бирок президенттикке талапкерлердин кимиси мамлекет башына келсе дагы мен сындайм. Себеби менин жумушум ошо. Буга чейин деле саясат тууралуу сатираларды ойноп келгенбиз. Акаев, Бакиевдин убагында, жада калса кечеги Жээнбековдун убагында деле садага болоюн кара кулжалык деп сатира ойногонбуз. Мындай нерселер болуп эле келген. Мындан кийин деле сатирабыздан түшпөйт. Керек болсо биз мурун эле ойногон интермедиялар азыр кайталанып жатат. Саясатчылар биздин жашоону түзүп берип жатпайбы? Азыркы учурда талаш тартыш болуп жаткан парламенттикче президенттик башкаруу деп карапайым элдин дагы башын айландырып жаткан нерсени биз мурун эле чагылдырганбыз. Азыркы күндө актуалдуу болуп турат деген ал. Өкмөт жетим тоону иштетүүнү пландап жатканын тастыктады. 8 январда вице-премьер-министр Максат Мамытканов жетим тоо боюнча маалымат жыйын өткөрдү. Анда өкмөт элдин мүлкүн эч кимге сатпай тургандыгын, акыркы убакта шайлоо алдында атайын каралоо жүрүп жатканын айтты. Жетим тоо жалпы элдин байлыгы, жеке өкмөттүн байлыгы эмес, аны эч ким саткан жок. Биз кантип кенде иштетип, кантип жаңы жумуш орундарын түзүп, кантип экономиканы көтөрөбүз деп пландарды түзүп жатабыз. Жетим тоону да өзүбүз иштетүүнү пландап жатабыз. Кыргыз элине таандык болгон бардык кең байлыктарды жаңыча ишке киргизебиз. Бурункудай аукцион кылып ит бекер сатпайбыз. Кыргыз өкмөтү өзүбүздүн Кыргыз элине таандык болгон компанияны түзүп, өзүбүз иштетип, пайдасын Кыргыз элине тийгизели деген максатыбыз бар, деди Мамытканов. Сөзүнүн аягында Мамытканов жетим тоо боюнча өкмөттү чыккынчы деп атабоого чакырды. Кошумчалай кетсек, Нарын областындагы жетим тоо кенинде 2010 жылдагы эсептөөлөр боюнча 3 миллиард 344 тонна темир бар. Жетим тоо темир кени 6 участоктон туруп, узундугу 40 чакырымга созулат. Ал темирдин камтылышы боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда турат. Президенттикке аттангандардын атайын даярдалган кенен программасы болот. Президент болуп калсам, кайсы ишти аткарып кыйратам, экономиканы кантип көтөрөм, карыздан кандайча кутулам жана башка ушул сыяктуу. Ал эми чүйдүн президенттикке аттанган бул үчөөнүн программасында эмнегедир эң башкы маселе Бакиев. Каерге барышпасын, ким менен жолугушпасын, атүгүл кайсыл бир каналдардын студиясында интервью беришпесин, бисмилла деп сөз баштаганда Бакиевден башташат. Эй, кыргыз элинин башына шам чырак жагып берип багамын деген үчөөң, кыргыздарда көрпөңө карап бутуңу сун деп коет. Үчөөң тең саясатка бүгүн чыга калган жоксуң. Алдың УКМКны башкарып, артың депутат болдуңар. Ал эми Бакиевдин өлкөдөн чыгып кеткенине 10 жыл болду. Ким силерге жолтоо болуп жатат? Өлкөнүн экономикасын көтөрүп, элдин жашоонун оң жолго салып койгонго. Бакиевдин мезгилиндегидей начар жашап, Кыргызстандын 3/1 эле сыртка сандалып чыгып кетишти го. Өлкөдөгү акыбал сырттагы мигранттардын саны менен бааланат. Бакиевдин мезгилинде мигранттардын агымы тык токтоп калганын эмне айтпайсыңар? Көр болгурлар. 350-400 миң эле мигрант болгон ал убакта. Азыр 1,5 миллион кыргыз сыртта жүрөт.
Ушунун баары силер иштеп кызмат креслосуна көчүүңөрдү такап отурганда болду го. Эмне силердин иштешиңерге да Бакиевдер келип тоскоол болуп жаттыбы? Осураак кызга арпа нан шылтоо деп коюшчу эле. Силердин шылтооңор Бакиев болуп калды. Сегизбаевку Атамбаевдин мураскору, Атамбаев экөөнүн арамзаадалыгы, ыплас ишке машыккан мастерлиги, ушак жалгандык каратып туруп токуп чыккандары, сүйлөгөн сөздөрү, атүгүл сүйлөө дикциясы жаман катындарча балбалактап кеткен манералары да окшош. Бул экөөнүн оозунан 10 жылдан бери Бакиев түшпөйт. Ал эми Исаев менен Иманалиевтерге Бакиев эмне жамандык кылды экен? Бакиевди жамандасак эле эл бизди жакшы көрүп шайлап коет деп ойлойт окшойсуңар. Түштүк тарапка барып Бакиевди жамандагылачы, эр болсоңор эмне болор экенсиңер? Букарада жатып бут көтөрөт болуп, чүйдө олтуруп ар нерсени сүйлөй берсеңер боло береби? Элди экиге бөлүп жатып, анан кантип президент болосуңар? Менин баамымда ушул үчөөң уктап жатып да Бакиев деп сүйлөп, атүгүл басырык басып уктай албай жатсаңар керек, себеби Сегизбаевдин өңү көрдөн тирилип чыккан арбактыкындай болуп кетти акыркы убактарда. Бакиев азамат экен, көп адамдардын уйкусун бузган, кээ бирөөлөрүн психонервный состоянияга жеткирип койду. Эх байкуштар, Бакиев сыртта жүрсө ушунчалык акыбалга түшөсүңөр, кокусу өлкөгө келип калса эмне болуп кетет экенсиңер? А Бакиев сөзсүз келет, Кудай буйруса деп жазат Шамырза Бөрүкулов. Саясатчылар ит экен, Жапыкеев ооруканадан үн катты. Ооруканада жаткан экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев акыркы убакта ал тууралуу тарап жаткан сөздөр тууралуу үн катты. Ал тууралуу ар кимди коркутуп акча алып жатыптыр деген кептерди төгүндөп ар кандай чагымчылдыкка уюштура берген саясатчылар ит экен деген пикирин айткан. Ошондой эле жеке ооруканада дарыланып жатканын, кант диабети күчөп, кан басымы түшүп жатканын айткан. Саламатсыңарбы, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Палатада жатам. 2 күн болду, 3-үncü күн кетти. Сахар көтөрүлүп, давление түшүп, в общем, частный клиникага келдим да. Спецке деле жатып алсам болот эле, өкмөттүн акчасына деле. Жок койду, спецке жатпай. Азыр ден соолукту карап атам. Но мен жөнүндө өтө көп бир акча алып атыптыр, анан тигинтип атыптыр, минтип атыптыр, анан көп менин авторитетимди түшүрүш үчүн көп сөздөр чыгып атат. Эми эмне айтам? Булар эмнеге антып атышат? Бул саясатчылар бир ит экен да, түшүнүп эле эметип экен да. Я никому не враг, никому не эме, бирок эч кимге мен коймуна каматып атабыз да. Азыр каматып атабыз да, каматып атканда мына бүгүн замминистр камалып кетти, көчө бир международный аферист камалды, ага чейин чоң-чоңдор эме камалып атат. Азыр аккумулироваться этип атат, күчтүн баары чогулткандан кийин азыр бир чоң-чоң соккуларды урабыз, Кудай буйруса, коррупционерлерге. Силер колдоп тургула, могу атайын чаргынчы күчтөр көбөйүп атат, минтип атат, тигинтип атат деп, мисалы, мени менен тигин уруштуруп, тиги менен мени уруштуруп, ушундай эме жүрөт да айласынан. Ошону карап, эл анализ кыласыңарбы силер? Ошону анализ кылып тургула. Мен силерге кайрылып турайын, доктурдан.